Эмне үчүн япон айымдары арык болушат? Япон айымдары эмне менен азыктанышат? Көк чай. Көк чай бул антиоксиданттардын эле булагы болбостон организмдин картаюусуна жол тосот. Организмдеги ашыкча суюктуктарды айдап чыгат. Андыктан көк чайга байланыштуу салтка айланып калган иш-чараларда өткөрүлүп турат. Балык. Майлуу эт дээрлик колдонулбайт. Ошондой эле балык жана деңиз азыгы жок жашоосун элестете алышпайт. Анткени балыкты канчалык көп жесе дагы салмак кошууга эч кандай таасир тийгизбейт жана организмди пайдалуу заттар менен камсыз кылат. Курамында йод, омега-3 майлуу кислота бар. Алар жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат, калкан бездеринин иштешин жакшыртат. Балыкты майга кууруп жешпейт, бууланган же сууга бышырылган балыкты гана колдонушат. Күрөч. Күрүчтүн курамында жогорку деңгээлдеги көмүртек болгондугуна карабай, япондуктардын күнүмдүк азыктанган тамак ашында сөзсүз колдонулат. Бирок алар биздей даярдашпайт, тузсуз, майсыз жана кайнатып бышырбай сууга чылап коюп колдонушат. Таттуулар. Албетте япон айымдары деле таттууну жактырышат, бирок алардын таттууну кабыл алуу жолдору биздикине окшошпойт. Маселен, бизде майлуу крем, кам каймак же шоколад торту сыяктуу таттуулар желсе, япондуктар бал муздактарды дагы күрүчтөн жасоого жетишишкен. Мойче сортундагы күрүчтөн бал муздак жасалат. Жашылчалар. Жашылчаларды өтө кылдат карап тандашат жана жасалган тамактардын баарына сөзсүз түрдө жашылча кошушат. Дайкон, пияз, капустаны өзгөчө жактырышат. Ал эми салаттарды биздей майонез кошуп жасашпайт, жаңы гана азыктар колдонулат. Япондуктар үчүн сакталуу мөөнөтүнө карап азык-түлүк алуу деген түшүнүк дээрлик жок. Алар жаңы гана азыктарды сатып алып, тамакты дароо жасап жешет. Соя. Протеиндерге бай, майсыз жана аз калориялуу сояны соус, соя сүтү же тофу катары пайдаланышат. Андыктан япон айымдарынын организминде эч качан белоктун жетишсиздиги пайда болбойт. Белок булчуңдардын түзүлүшүнө таасир бербегендиктен сымбаттуу болушат. Аз өлчөм. Япондуктар бала кезинен баштап эле аз тамак ичүүгө көнүшөт, андыктан тамакты аз өлчөмдө кабыл алышат. Арыктоонун сырлары. Салмакты бир калыпта кармоо ден соолукка пайдалуу. Сан-Францискодо ачкачылык кармайбыз аттуу биохакерлер тобунун мүчөлөрү маал-маалы менен 60 саатка чейин ачкачылык кармап турушат. Алардын айтымдарында мындай ыкма менен ишке болгон жигердүүлүктү арттырууга болот. Тынымсыз ачкачылык кармап туруу бул салмакты бир калыпта сактап туруу үчүн багытталган өтө популярдуу ыкмалардын бири. Бирок мындай ачкачылык туруктуу салмак сактоого жакшы болгону менен ишке болгон жигердүүлүккө кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Жообун чогуу издеп көрөлү. Ачкачылык кармоого багытталган байыркы диета бүгүнкү күндө айрымдар үчүн модага айланууда. Маселен, бир түрү 5-2 деп аталат. Мында аптанын белгиленген күндөрүнүн арасынан 5 күн кадимкидей тамактанып, ал эми калган 2 күн толугу менен ачка болууга багытталган. Мындай абалда ашыкча калория кабыл алуу чукул токтойт. Муну окумуштуу изилдөөчүлөр да тастыкташат. Анткени калорияны ченеми менен кабыл алууда организм узак мөөнөткө талаптагыдай абалда иштейт. Мындан сырткары маанай көтөрүңкү болуп, уйку жакшырат. Буга катар эле Калифорния техникалык адистеринин айтымдарында ачкачылык кармаган күндөрү ишке болгон жигердүүлүктүн деңгээли көтөрүлөт, ой жүгүртүү жакшырып, ишке болгон кызыгуу артылат. Сабырдуулук да салмактан арылтат. Албетте, ачкачылык кармоонун пайдалуу жактары тууралуу маанилүү маалымат ала алдык, бирок аз эмес убакытка тамак аштан толугу менен баш тартуу дагы оңойчулукка турбайт. Анткени айрымдардын башы айланып, кээ бирлери ачуулуу болуп чыга келишет. Бирок бардык нерсе дароо эле колдон келе койбойт. Андыктан чыдамкайлык менен тырышып, аракет жасаса, сөзсүз ийгиликке жетесиз. Ооба, толугу менен белгилүү сааттарга тамактануудан баш тартып, ачкачылык кармоодо бир аз кыйынчылыктар жаралбай койбойт. Башыңыз айланып, өзүңүзгө жакпаган ыңгайсыз абалга кабылышыңыз толук ыктымал. Бирок сиз буга кейибеңиз. Чыдамкайлык менен 3-4 жолу кайталап, ачкачылык кармаган соң организм өзү эле көнүп кетет, дейт Верден. Кошумчалай кетүүчү жагдай. Ачкачылык кармоо баарын эле бирдей туура келе бербейт. Мисалга, кош бойлуу келин, бала эмизген энелерге, диабет менен ооруган жана зат алмашууда маселеси барлар үчүн тыюу салынат. Мындан сырткары организм стресс абалда турган учурда дагы ачкачылык кармоого болбойт. Андыктан эң эле туура жолу алдын ала дарыгерлер менен кеңешип, алардын айтканын аткарган туура болот.
Жайлуу бөлмөдө ыңгайсыздык жараткан көрүнүш. Арийне үйгө келип кеткендин баары менен эле жан сырыңызды, максаттарыңызды бөлүшө бербейсиз. Ошентсе да сиз жашаган үйдөгү абал, сиз тандаган интерьер конокторго сиз жөнүндө көп маалымат берет экен. Эмесе заманбап дизайнерлер белгилеген жайлуу бөлмөдөгү ыңгайсыз нерселерди ачык айталы. Эгер сиз төмөндөгү кеңештердин түпкүлүгүн туура түшүнгөндө үйүңүз, уяңыз жарык, кенен жана жайлуу болоруна ишениңиз. Дуалга чапталган цитаталар умтулууга көмөк берген менен бир караганда жардам сурагандай белги көрүнөт. Сиздин максатыңыз, эргүү менен умтулууңуз, жан сырыңыз катары жекече чечилүүсү керек. Жан дүйнөңүздүн кайрыктары күндөлүктүү гана болууга тийиш. Сапсайган тукаба, мамалак, узун кулак коёнго окшогон жумшак оюнчуктар, айрыкча диванга жыйнап койгонду жакшы көргөндүк бул үйдүн ээси жумшак жана боорукер дегенди билдирет. Рас, ар бир оюнчуктун келгендеги тарыхы бар болсо керек. Андай эскерүүлөр дайыма сиз менен кошо жашайт жана оюнчукту кармалаган сайын ошол учурду эске салып турат. Сайма жаздык, тордолгон дасторкон, курак төшөнчү кыргыз үйдүн жасалгасы. Эгер бардык бөлмөдө артык баш колдонулса, эски адатты колдогон же чоң эненин тарбиясындагы кожойкенин тандоосу деп түшүнсө болот. Бул буюмдар үйдүн кожоюндарынын мүнөзү менен адаты да эскини жактаган консерватор экенинен кабарлайт. Арзан шейшеп өзүн сыйлабаган аялдын тандоосу деп эсептелет экен. Мейли канча бир себептерден улам өзүнө кам көрүүгө жетишпесе да, аял заты катары ханышадай уктоого тийиш. Эски бут кийим, чети кетилген чыны, чоң энесинен мурас калган аманат буюм чынында бүгүн өз максатында колдонулбайт. Жөн гана ыргытканга кол барбай сакталып жүрө берет, бирок ал чаң менен негатив жыйнагандан башка пайдасы жок экен. Сувенир, статуэтка, тээ качандыр бир кезде тартууланган ачык каттар, сыймык алып келген сыйлыктардын ачык жерде көп орунду ээлеп турганы жайлуулук менен интерьердин көркүн бузат. Эгер ошончолук эле кымбат жана зарыл болсо, бир бурч гана жетиштүү болор. Косметика менен гигиеналык каражаттар ар бир үйдө болору шексиз, ошентсе да кадам сайын көзгө урунганы, ачсаң ар бир текчеде турганы иретсиздиктин ачык далили. Жыйнактуу кожойкенин үйүндө булардын баары билген өз орду бар. Түгөйсүз же өңдөш эмес эмерек кожоюндун тандоодо табити жоктугун же сараңдыгынан кабар берет. Эгер бейпил жашоо жана жарашык жөнүндө сөз болгондо, жубайлардын уктоочу бөлмөсүндө үй бүлөлүк сүрөттөр дуалда тиктеп турбаганы жакшы экен. Үйдөгү курт кумурскага каршы күрөш. Арийне азыр дүкөндөн баарын табууга болот. Анын ичинде курт кумурсканы өлтүргөн дарысы да бар. Бирок алар зыяндуу экенин эске алуу менен үй шартында аткарыла турган айрым бир кеңештерди ортого салабыз. Күбө жарык менен абадан коркот. Тез-тез жуулуп же тазаланып күнгө жайылып турган буюм күбөгө каршы каражаттарга муктаж эмес. Негизи күбө жүнгө жакын келет. Ошондуктан көбүнчө сандыкта жыйылып турган төшөнчү, ала кийиз шырдакты байырлайт. Жүк жыйып жатканда же кышкы токулган кийимди катып жатканда арасына апельсиндин кабыгын, махорка, эрмен, сары чай, чөп, жаңгактын, герандын, тамекинин жалбырагын салып коюуну унутпаңыз. Мех кийимдерди катканда адегенде кагазга ороп, анан полиэтилен баштыкчага салуу кажет. Чымын пижаманын жытын жаман көрөт экен. Эгер мындай өсүмдүк бөлмөдө болсо, ал жерге чымын жолобойт. Терезенин рамкасын уксуз менен сүртүп койсо, чымын конуп, айнегин булгабайт. Чийки пияз менен күзгүнүн жээгин сүртүп койсо да чымын алыс учат. Кумурска, айрыкча жай мезгилинде жер тамда жерге нандын тырмактай күкүмү түшүп калса да кумурска пайда боло калат. Кумурскадан арылуу үчүн алардын жакын жердеги ордосуна же жолуна туз себелеп койсо болот. Табиятында бул жандык пияз, чеснок, петрушка, жалбыз жана эрмендин жытын жаман көрөт экен. Жаңы ачылган дрожжду азыраак сууга коюу болгондо эзип, таттуу нерсе кошуп кумурсканын үйдүн ичиндеги ордосуна койсо да ал качат. Чиркей. Чиркейдин жаман көргөнү герандын, анис майынын жыты, түтүн. 30-40 мг одеколонго 5-10 тамчы анис же гвоздика майын же болбосо валерьянка аралаштырып койсо, чиркейге каршы каражат даяр. Мындай каражаттын күчү 1 саатка жетет. Кокус чиркей талап кетсе, кызарган жерге теңме-тең өлчөмдө кошулган суу менен нашатыр спиртинин аралашмасын сүйкөй койсо да кычыштырбайт. Дагы бир ыкма, бир чыны сууга жарым чай кашык аш соодасын кошуп да колдонушат.
Бүргө жумурткасын полдун жыртык тешигине чаң баскан жерге таштайт көбүнчө. Тазалануу үчүн 30 грамм жаңы же кургатылганы болсо 10 грамм эрмендин жалбырагын 300 грамм сууга салып 10 мүнөт жай оттун табында кайнатып жылуу кезинде 20 грамм жонулган катуу самын кошуп даяр болгон аралашманы сууга кошуп бүргө уялаган жерди бир нече жолу катар жууп туруу зарыл. Таракан аммиактын жытынан качат, демек сууга бир нече тамчы кошуп алып тазалап турса болот. Эгер даяр химиялык каражат колдонууну чечсеңиз, тез башкасын алмаштырып туруу керек. Антпесе алар дарынын курамына туруктуу болуп көнүп калат да өлгөндү кой көбөйө берет. Коңуз. Эмеректерди кичинекей коңуздан коргош үчүн жылына 2-3 жолу карап тазалап турган жакшы. Айрыкча лак же сыр көрбөгөн жерге вазелин майын сүйкөшөт же болбосо билгендер эмеректи үйгө киргизерден мурда астыңкы кол жетпеген бөлүктөрүнө 1 бөлүк скипадр менен 2 бөлүк керосиндин аралашмасын сүйкөп жытын кетирип коңуздан коргонуп коюшат экен.